Арбагыла замандаштар. Ары бери көз жүгүртүп, ар нерсени байкасам, азыркы жашап аткан Кыргызстанда тирүү кыргыздардын арасында көптөгөн маселе бар да. Ал маселелердин арасында бир чоң маселелүү сөз бар. Ал кайсы сөз деп турсаңар, бул колко кылмай. Колкону ар бириңер эле жашооңордо колдонуп, же силердин үстүңөрдөн бирөө колдонуп жүргөнүн өзүңөр деле сезип сезбей жүргөндүрсүңөр. Биз турмушубузда көп нерсени колко кылып жүрүп өтөт экенбиз да. Бир эки мисал. Бирөөнө бирөө жардам берип коюп, ошол жардамын өмүр өткөнчө сайгылап жүрүп өтөт экен да. Мына мен сага жардам бергем, мен сени бутуңа тургузгам, мен болбосом сенин мурдуң агып ушакта шалпайып жүрмөксүң деген сөздөрдү көп эле угуп жүрсөңөр керек. Же болбосо экинчи мисал, ата-энелер балдарына ушундай колко кылат дейсиңер. Ой, мен силерди багам деп түн уйкуман калдым, өзүм жебегенди силерге бердим, а силер мына чоңоюп алып кылганыңар бул, анан кылганыңар тигил деп мындай сөздөрдү уккан балдар, байкуштар өздөрүн кандай сезет билбейм. Ушул сөзгө бир аз болсо дагы маани берип айтып коеюн дедим. Силер деле ойлонуп көрсөңөр, жашооңордо ушундай нерсе болду беле, болгон эмес беле? Бул Кыргыздын чоң маселелеринин бири го деп ойлоп койдум да. Оюңар кандай? Ортого салгылачы, бир ары бери тепкилейли.